келип калса оюмча талкууга кошулат да. Урматтуу коноктор, эмесе кош келипсиздер. Талкууга киришерден мурун бир аз разминка иретинде кириş сөз баштайын деп отурам. Бул азыр жаңы өкмөт түзүлүп, сентябрдын башындачы Сапар Исаков мырза өкмөт башына келбеди. Андан кийин өкмөт башчысы өзүнүн программасын элге тартуулады да. Ал жерде 40 кадам деп аталат да. Андан кийин ал программа бизге жарыя болгондон бери, андан бери 2 айдай өтүп кетти. Айрымдар айтып атышы мүмкүн, бул аябай эле кеч талкуулап аткан жоксуңарбы депчи. Негизинен оюмча 2 айдай өткөнү менен программанын контексти, ичиндеги мазмуну оюмча бир 20 жылдык нерселерди мындай бизге убада кылып атат да. Ошон үчүн оюмча бунун актуалдуулугу 2 ай эмес, 2 жылдан кийин да токтобошу керек деп ойлойм. Ошон үчүн биз талкуулашыбыз керек. Арийне көрсөтүүнүн максаты башынан эле бул улус төр жана турмуш деп аталган үчүн тезистик талкуу. Биз бул жерде кишилердин аброюн же болбосо бирөөлөрдүн фамилияларын же жеке жашоосун талкуулабайбыз. Биз тезис жөнүндө гана сөз болот да. 40 кадам деп аталат. Эми менде өзүмчө бир таасирлер калды окупчу. Оюмча Эмир мырзада да болсо керек өзүнчө таасир. Азыр ошо бизди кызыктырып аткан, мени кызыктырып аткан биринчи негизи бул 40 кадам деген аталыштын өзү да. Негизи Мирлан мырза ушул жөнүндө сөз баштап берсеңиз, эмне үчүн 40 кадам? 39 эмес, же 41 эмес, же 63 эмес, же 82,3 эмес да. 40 кадам эмне үчүн? Бул кыргыздын үчүн 40 деген цифра ыйык болгон үчүнбү, же жөн эле дал келип калдыбы? Башында ушул жөнүндө сөз берсеңиз. Саламатсыздарбы? Биринчиден рахмат ушу чакырганыңыздар үчүн. Бул 40 деген санды, бул программаны разработка кылып атканда мен өзүм негизи катышкан эмесмин, бирок негизи 40 кадам деген, ушу 40 деген сандын ушу кыргыздарга бизге ушу ыйыктыгынан алынган биринчиден. Анан Жаңдыроо 40 кадам программасында өкмөттүн программасы бул программада 2 бөлүнгөн, бул 9 реформалоо программасы жана 9 өнүгүү программасы бар. Ошол ар бир 9 реформа программасында, анан өнүгүү программасында ар биринде 20 кадамдан камтылган. Бул ар бир кадам кандайдыр бир индикаторго жетүү болчу да. Бул эми программада эмнеге 40 кадам деп, ошол 40 кадам менен мындай конкреттүү бир индикаторлорду камтып, анан ошого жетүү үчүн жазылган программа да. Анан эми бул программада өзүңүздөр көргөндөй эле ал жерде ошо 40 кадамда бүт отраслдардын баары камтылган. Ал жерде туризм дагы бар, экономика жагы дагы бар, айыл бар. Эң негизги ключевой болуп 3 направление камтылып атат. Аякта таза коом, бул санариптик трансформациялоо программасы, таза суу, бул ар бир биздин жаранды таза суу менен камсыз кылуу, анан ирригация жанагы сугат жерлерин ошондой сугат суу менен камсыз кылуу деген направлениялары бар да. Ошол эми кыскача ушул. Кыскача ушул, Эмир мырза, суроолоруңуз? Мен биринчиден ошол башында программанын башында 3 максатты аныктап кеткенде ошол жерде суроолор пайда болду да. Мисалы, экинчи максатты карасак, бул жерде биз ошол 5 жылдын аралыгында биз өлкөдө социалдык теңдикти орнотууга жумуш жасайбыз депчи. Менде бул жерде мындай өтө фундаменталдуу суроо пайда болду. Бул негизи мен байкап көрсөм, бул ошол концепциясынын негизинде программанын бул ошол социалдык теңдик же биздин социалдык милдеттенмелерди совет убагынан калган милдеттенмелерди дагы улантуу деген ошондой максаттар коюлган экен. Буларды эми улантуу, бирок мисалы механизмдердин жакшыртуу, мисалы эми операционализациялоо деген ошондой терминдер колдонулат экен. Бирок негизинде бул ошол социалдык теңдикти, социалдык милдеттенмелерди тиги жөлөкпул ар кандай ушул мындай калкка болгон
жардамдарды улантабыз деген майында жазылган да. Анан менде бир суроо бар. Мисалы биз эгер экономиканын, Кыргызстанда экономиканын өзгөчөлүгүн эске алганда, мисалы бизде көбүн эсе алтын өндүрүштү эске албаганда, бул тейлөө сектору басымдуу болот да. Кээ бирлери айтышат, экономисттер бул 50%-дан ашыгыраак деп, кээ бирлери мындан көмүскөсүн эске алганда биз булар 60-70%га чейин жетет дейт да. Бул улуттук экономика ошону эске алганда, анан бул программада жазылгандай эле өзүлөр ошол эме программада жазылыптыр. Бул бирден бир көйгөйдүн бири, бул экономикага тиешелүү көйгөйдүн бири, бюджетке тиешелүү, бул бизнеске болгон оордук деген да, салык жактан оордук деген. Ошол бизнес негизи салыктардын ошол кирешеси бизнесмендердин, мына чакан орто бизнестин ишкерлердин ошол салыгынан келип атпайбы? Булар ошолорду так аныктап атышат. Бул жагы менин оюмча жакшы да. Бирок бул жакта мындай системалык карама каршылык пайда болуп атат да. Бир жактан мисалы социалдык теңдик деген, бул мисалы Батыш Европада бул көбүн эсе өндүрүш тармагы өтө, мисалы тиги скандинавиялык өлкөлөрдө өндүрүш тармагы жакшы өнүккөн. Ал жерде профсоюздар бар. Мисалы рабочий класс деген мындай формалдуу эмес, мындай социалдык группа бар да. А бизде мисалы кайрадан эле экономикабыздын көбүн эсе мисалы калктын басымдуу бөлүгү мисалы айыл жергесинде жашайт. Тиги мал кайтарып, айыл чарба менен. Анан тейлөө сектору. Бул өзү табияты боюнча бул мисалы социалдык теңдикке алып келет дегенди билдирбейт. Мисалы ошол эле Маркс айткандайчы. Ошондой суроолор пайда болду да. Анда башка суроолор бар. Азырынча сурооңуз жок э? Ошол азырынча комментарий. Социалдык теңдик маселеси боюнча да. Негизинен баягы сиз өзүңүз IT тармагында информациялык багытта болгон үчүн биз сизге көбүрөөк ушул багытта суроо берели. Негизинен менде чынын айтсам көбүрөөк экономикага да байланыштуу суроолор бар эле. Мүмкүн министрдин орун басары Данияр мырза келип калса мүмкүн ага берербиз. Бул жерде программада 40 кадамдын ичинде айтылып атат да, 3 цели развития деп атат да. Ошол жерде 3 өнүгүүнүн 3 максаты деп айтып атат. Ушул бул кайсы максаттар болуп келет ошондо? Кыскараак структурасын түшүндүрүп бересизби азыркы программанын ичиненчи? Чын айтайын, мен 3 максатты мындай формулировкасын толук билбейм, бирок мен мындай общий эмесин оюн анан посыл деп коет го, ошондой айтып кетсем, бул эми биздин жарандарыбыздын, сиз менен биздин жашоо шарттарыбызды жакшыртуу, биздин ошол айыл жерлерибиздин элет жериндеги жашоо шартын жакшыртуу, ошондой эле биздин жарандарыбыздын мамлекет менен карым катнашын жөнөкөйлөтүү жана жеңилдетүү да. Бул таза коом жаңдоорго 40 кадам программасынын ичинде биринчи кадам болуп бул таза коом санариптик трансформациялоо программасы болуп саналат. Бул эми мисалы жана экономика жактан да деп атпайсызбы, бул азыркы бүгүнкү күндө ошол санариптик трансформациялоо, IT технологиялар, маалымат технологиялары бул ар бир отрасльда ошол экономиканы да, промышленности дагы, жада калса жана айыл чарбага дагы өзүнүн мындай кесип өтүп кетип атат да, сквозной түрдөчү. Ошол ар бир 40 кадамдын ичинде ушул маалыматтык технологиялар менен кандайдыр бир индикаторлорго жетүү дагы бар да. Мисалга келтирип көрсөм, мындай жөнөкөй тил менен айтканда, мисалы азыр биз мамлекеттик кызматтарды электрондук форматка өткөрүп жатабыз да. Бул жерде кандай жарандарыбызга кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат? Биринчиден бул санариптик трансформация, таза коом долбоору дагы бул коррупция менен күрөшүү эмес. Бул коррупциянын мындай алдын алуу эмес, коррупциянын пайда болушуна мындай жол тосуу да. Мисалы, сиз үйдөн отуруп эле кандайдыр бир мамлекеттик кызмат бериш үчүн үйдөн эле портал аркылуу же мамлекеттик тиркема аркылуу бир мамлекеттик кызматты алсаңыз, сиз демек сиз эч кандай контактка барбайсыз да. Демек бул жерде коррупциянын пайда болууга да мүмкүнчүлүк жок болуп калат да. Биринчиден ушундай. Анан мисалы көп биз күндө эле
күнүмдүк жашоодо көрүп атпайбызбы, мисалы жанагы мектептерге балдарды киргизүү боюнча, жанагы бала бакчаларга киргизгенде да кандай азыр коррупциялык жолдор бар экенин, мисалы ошол садикке киргизүү үчүн эле биздин башыбыздан деле өтсө керек, ошол аяка кириш үчүн кандай бир акча берип бирөөнө, анан садикке мындай очередь эртелетип киргизип ушундайлар пайда болот да. Биз азыр мына буюрса жаңы жылга чейин ушу садиктерге электрондук түрдө очередке туруу боюнча азыр биздин билим берүү жана илим министерствосу менен биргеликте иш алып барып жатабыз. Азыр ушу жыйынтыкка келип калдык. Жакын арада силер ага күбө боло аласыңар, көрө аласыңар. Андан сырткары мисалы көптөгөн бир кызмат алыш үчүн кандайдыр бир эле мисалы жанагы бир мамлекеттик кызмат алыш үчүн башка мамлекеттик органдарга чуркап, биз мисалы жарандар азыр бизде мындай почтальон, курьердин ролунда болуп калып атат да. Тигинден барып тиги справканы алып кел, мындан барып бул справканы алып кел, анан алып келсең дагы бир нерсе жетишпей калып, кайра барып, кайра келип, ушундай курьер болуп калып атабыз да. Бул жерде бул программанын ичинде бул мамлекеттик органдар өздөрү курьер болот да. Буну кандай эми ал жана мамлекеттик кызматкерлердин ары бери чуркап эмес, бул электрондук түрдө маалымат алмашуу аркылуу бирдиктүү сетке кошуу менен ошол министерстволорду, ведомстволорду ошол менен биз жанагы справкаларды жокко чыгарганга баратабыз да. Дүйнө жүзүндө мындай практикалар жакшы буга чейинки ишке ашкан мисалдарды биз көрө алабыз. Дүйнө жүзүндө цифровая пятерка деп коет, Digital 5 деген бар, ага 5 мамлекет кирет. Ага Южная Корея, Эстония, Израиль, Великобритания, жана Новая Зеландия сыяктуу. Бул мисалы Эстония боюнча силерде билет болушуңуздар керек. Ал жерде бул мурунку Советтер Союзу тарагандан кийинки ошол бир биринчилерден болуп, бирден бир биринчилерден ошо Европада жанында кошуна мамлекеттерге караганда дагы ушу маалыматтык технологиялардан жаңы өнүккөн мамлекеттердин бири да. Ошолордун мисалы жанагы азыр аларда электрондук гражданство дегендей бар. Аларда жанагы добуш берүү дагы электрондук түргө өткөн. Алар бир кызматты алганда үйүнөн чыкпай эле, мисалы кээ бир жарандары аякта мынтип айтышат экен. Мен кечээ эле бир статьяны окугам ушул жерде. Биз ушул мамлекеттик органдар көрө элекпиз дегендер да бар экен да. Жаңы мундагылар алардын зданиясы каякта экенин да билбейттир да. Бүт баары ушу интернет тармакта да. Анан биздин специалисттер барып ушул жерге барып көрүп таанышып келгенде дагы аларда мисалы ар бир мамлекеттик органдарда отурганда ноутбук эле турат экен. Алар ошол жана паспорт менен эле жаңы үлгүдөгү паспорт менен электрондук паспорт аркылуу эле кирип, ушул эч кандай кагаз көтөрүп жүрбөйт. Любой жерден, любой ноутбуктан кирип эле өзүнүн жаңы рабочий стол деп коет. Иш ордуна доступ алып эле, ошол жерден иштеп эле, ошол жерден өзүнүн жумушун жүргүзүп кете берет да. Анан жана экономикалык жактан десе, мен эми өзүм экономист эмесмин, бирок маалыматтык технологиялар дагы ошол экономиканын өнүгүүсүнө дагы кандайдыр бир мындай кандайдыр эмес мындай түздөн түз тиешеси болот го дейм да. Анткени биз сиз жана айтып өткөндөй жана көмүскөдөгү экономика деп жанагы налогтордун чогулушу боюнча жана бизнести меден чыгаруу боюнча да бул жерде да бизде таза коом долбоорунда камтылган. Бул жанагы налоговый органдарды фискализация боюнча да электрондук форматка өткөрүү, ал боюнча да иш алып барып жатабыз. Буюрса жакын арада бирок ал чоңураак долбоор, анда жыйынтыктары көрүнө баштайт. Мисалы жана электронный патент деген, ал жерде дагы бизнес өкүлдөрү жанагы жеке ишкерлер электрондук түрдө патентти алышып, анан эле ошол ортодогу жана инспекторлордун кандайдыр бир кыймыл аракеттери да кыскарып, түздөн түз көрүнүп, ачык болуп калат да. Анан айта берсе көп, сиз суроо берсеңиз. Ооба, азыр сөзүңүзгө аралжы. Негизи могу бизге белгилүү болгон могу Грузия азыр алыс барбайлы, мисалы эми Кореяларды буяка коелу, Жапанды. Мен ал жерде 13 жыл жашап көрдүм. Мисалы паспорт алыш үчүн мага негизи 2 мүнөт жетишти да Жапанда. Мен мэрияга келем, же болбосо бир айталы мен Сузактан Маймакка көчүп барсам, Таласка. Маймактын айыл өкмөтүнө барам дагы, жөн эле кирип кнопканы басам, анан кагаз чыгат, барып күтөм. Мен силерге көчүп келдим дейм, мен Сузактан барып пропискамды чыгарып келбейм да ал жергечи. Ал жерге кагаз берет, кагазды дагы 10 мүнөт толтурбайм, ал жерге жаңы дарегимди гана жазам, каерге көчүп келгеним болду.
аны берсем паспортумду алат, паспортты да алмаштырышпайт жаңы. Ошонун эле аркасына наклейканы жармаштырып, мөөрдү басат, бизге тургун кылып кабыл алдык деп. Компьютерге киргизгенде автоматтык түрдө эмес узактан чыгат. Мисалы, буга окшогон нерселер бул белгилүү нерсе да. Бул коррупцияны жок кыла турган нерсе. Прибалтикаларда деле негизи коррупциянын философиясы бул эл менен мамлекеттик кызматкерлер түз жолугуп, анан эл деген сөзсүз, салык төлөөчү сөзсүз мамлекеттик кызматкерлерге муктаж. Анан бул бир ишимди кылып бер деп суранган сайын ал жерде коррупция пайда болот экен да, түз контакт болгондо. Ошон үчүн ал түз контактта бул opportunity'ни жок кылыш үчүн арине бул азыр могу компьютерлөштүрүп, дижиталдаштырып, бардын электрондоштуруп аткан нерсе бул жакшы нерсе да. Анан ол жерде программада да 40 кадамда эң аягында жыйынтыктары турат да. Биз мына 5 жылдан кийин баягы сиз өзүңүз айтып кеткендей, биздин программада негизинен 3 принцип бул маанилүү деп турат да. Бул реалдуулук принциби деп атасыңар. Да бирөөндө бул измеримость, бул measurable принцип деп турат, мындай кармай ала тургандай кылып, индекстер менен өлчөй ала тургандай кылып деп турасыңар. Анан бирөөнү конкреттүүлүгү деп атасыңар. Ошо конкреттүү жооп берип атасыңар да. 2023 жылы биз Transparency International'дын коррупциялар индексинен биз азыр 136 орунда болсок 80ге түшүрөбүз деп атасыңар да. Бул деген нерсе жылына бир 12-13 пункттан ылдый түшүп турушуңар керек болот экен да. Эмдиги жылдын аягында биз 120 канчанчы орун болуп калышыбыз керек экен. 125 орун болуп калышыбыз керек экен. Ошол мүмкүн ушу 5 жылдан кийин реалдуу. Мисалы дегенде айталы, Атамбаев президент 2011 жылы бийликке келгенде ошондо эле улуттук туруктуу өнүгүү стратегиясы деп программа кабыл алынып, 2017 жылы эле ушул биз 80 орунга түшөбүз деп убада берген президент. Биз кайра эле ошону айтып атабыз да. Анан ошол мурдагы программадан азыркы программа эмне айырмасы бар эми азырчы? Мурдагы программанын ошондо деле айтылган да булчу. Бирок жыйынтыгында бүгүн 136 орунда эле турабыз дагы деле. Мен чынын айтсам, ошол Transparency International'дын кандай методология менен санайт экен ошол. Бул менин сөзүм эмес, бул программада силер өзүңөр жазып атасыңар. Жок, ошо мен өзүм лично билбейм да, кандай показательдерди, кандай оценка кылып, кандай методология менен санап чыгаарынчы. Бирок биз мен бияктагы Кыргызстандагы Transparency International'дын өкүлдөрү менен өзүмдө жолугуп сүйлөшкөм. Алардын алып бараткан жумушу менен дагы мен таанышмын да, кандай кылып аткан алар айыл жергелеринде, ушу биздин региондордо иштешип атыптыр. Биз алар менен жолугуп көргөнбүз да. Алар ошол жанагы мамлекеттик кызматтардын ачыктуулугун, ошолорду да мындай оценка кылышат экен да, кандай болот деп. Анан биз жанагы портал, электрондук кызмат көрсөтүү портал деп атпайбызбы, ошол жерде да биз азыр карап жатабыз. Мени система мониторинга оказываемых госуслуг деп ошол аткарылып жаткан кызматтарды кайра ошол мониторинг кылып, жарандарыбыз ачык айкын көрө ала тургандай кылып. Андан сырткары бизде Open Data деген да долбоор бар. Бул долбоорду биз Дүйнөлүк банк менен биргеликте азыр мисалы жакында эле ошо гранттык негизде алар акча каражат бөлүп берип атышат. Ошол менен биз азыр мамлекеттик органдардагы маалыматтарды ачып атабыз да. Мисалы ачык өкмөт деген да долбоор болуп 2015 жылдан бери башталып, ошол кездеги рейтингде биз бир топ алдыга жылганбыз да. Анан азыр дагы ошол менен иш алып барып жатабыз. Андан сырткары биздин президент дагы айткан Алмаз Шашенч Open Government Society, ушундай ачык мамлекеттер деген уюму бар экен. Ошол жерге дагы кошулуп кирип, ошонун алкагында азыр өкмөттүн да чоң жумуш алып барып жатат да. Анан эми Transparency негизи ошол жана коррупция менен күрөшүү дегенде эме болот атпайбы? Сиз баягы национальная стратегия устойчивого развития 13-17 жылдарга кабыл алынган стратегиянын жыйынтыктары менен телевизордон да көп роликтер чыгып көрсөттү, кандай жыйынтыктарга биз жеттик, кандай болуп көрүнүп калды депчи. Бирок ал цифраларды карабай эле мен мындай өзүм деле салыштырып деп карап көрсөңөр, азыр өзгөрүүлөр мындай ощутимый өзгөрүүлөр болуп калды да. Анан ал рейтингти чын билбейм мен, ал кандай санаган методологиясы менен. Бирок ошол көп жерден айткан биздин президентибиз да, премьер-министрибиз да буга чейин айтып жүргөн ошол коррупция менен күрөшүүнүн жыйынтыгында биз канчага мындай ошол экономикалык жанагы бюджетке
толтуруу боюнча кандай башкача цифралар болду, өнүгүүгө багытталганбы? Эмеден телевизордон көп эле роликтер көрсөтүлүп атканда кандай менен мугалимдердин айлык маянасынын көтөрүлүп жогорулашы, пенсиянын жогорулашы боюнча ошондой цифралар менен көрсөтүлгөн болчу. Анан мен чын транспаренция кандай санайт, анан кантип кандай рейтинг менен кетет. Макул эми алыс кетпей эле коеюн, макул алыс кетпей эле коеюн. Былтыры Бишкекте парламент Бишкекте шаардык шайлоо болду да, мен мисалы ошого катышайын деп, менин пропискам бирок Бишкекте эмес болчу. Бишкектик болууга туура келди да. Анан ошондо да башыман өттү. Бул канчалык тозок экенин көрдүм да. Паспорт алып, паспорт алган күнү мен бир бокс боюнча бир чемпионатка катышып, анан ошодон чыгып акыры бир жумадай ушу бокс соревнованияда чыккандай, жеңип алгандай эле бир сүйүндүм да. Ушунчалык тозок ишти алыш Жапанда 2 мүнөттө ала турган нерсени мен 20 күндөй убактым кетирип, ушунчалык тозок болгон нерсени айтып атам да. Бул алыс кетпей эле мына былтыр эле болгон окуяны айтып атам да. Анан ошого менде бир аз скептик пайда болуп атат да. Бул кандай болор экен чындап эле депчи. Эмир мырза, Мен оюмча санариптик трансформация аркылуу калкты тейлөө сапаттын, анан коррупцияны мындай азайтуу иш-чаралары мурда эле ишке ашырышы керек болчу да. Акай убагында эле башташ керек болчу. Анткени бул азыркы замандын талабы. Интернеттин мына Эстониянын дагы мисал алып кеттик. Мисалы Европада азыр супермаркеттерде мындай эме контакт жок. Мисалы Англияны алсак, азыр эң эле чоң ири супермаркеттерде мисалы кассирге барбай эле өзүң тиги жер жемиштерди, килограммдардын өзүң тартып, санап, карточка менен эме кыласың. Өтө ыңгайлуу экен да, мындай. Тиги анан 30% азыр эмеде Англияда бул онлайн эме кылат. Мен дагы өзүм ошол жашап жүргөндө акыркы жылдары мен мисалы супермаркетке убакытты коротпой эле 1 саатты. Акысы 1 фунт. Бул 80-90 сом. Эме убактысын жазып койсоң, сага кайсы убакта ыңгайлуу деп. Мисалы 5 сааттын аралыгында кеминде. 5 сааттан кийин сага кайсы убакта алып келишет да. Бул айтканым бул 21-кылымдан баштап эле бул дүйнөлүк коомчулук бул өзү ошол интернеттин таралышы менен өнүгүшү менен булар эме өкмөт дагы Эстониянын мисалы келип кетпедикпи. Булар бүт тармактар экономика, биринчи кезекте экономика тармагы бул мурда эле мындай ушу трансформацияланганда санариптик түрдөчү. Анан мисалы сиз жана паспорт жөнүндө мисал кеттиңиз. Мен мисалы мен дагы бир 2-3 министрликтер менен ошол жумуш документтерди жана уруксат кагаздарын алуу боюнча ошол жүрүп жүргөн мен да сизге окшоп. Анан мисалы тиги эмелер бланктарын карасаңар 79-жылкы бланктарды колдонуп жүрүшөт. Совет убагындачы ГОСТ деген эмелер. Биз 21-кылымда жашап атабыз. Анан бул мисалы кайрадан эле айтканым, бул жерде мисалы программада эч мындай өзгөчөлүк же жаңылык деген деле жок. Мисалы концепциясындагы жакшы ачылган жок да, көп көйгөйлөр, маселелер мисалы ошол эле коррупция боюнча. Жана айтылып кетпеди. Коррупция мисалы азыркы бул Таза ком деген программанын алкагында каралган иш-чаралар бул өзү административдик коррупция деп коет. Бул коррупциянын бир ошол мындай калк менен ошол мындай тыгыз байланышта деген деңгээлде да, мисалы полиция, милиция менен тиги докторлар, жана калкты тейлөө ошол бирден бир ошол тиги бийликтин атынан иштеген мындай мамлекеттик кызмат көрсөткөн адамдардын калк менен болгон ошо байланышын ошонусу бир аз мисалы максаттары ошондой да, мисалы жакшыртышы эгер ишке ашса жакшы. Бирок мисалы жалпысынан алып кетсек, мисалы коррупция бир гана мисалы тиги жергиликтүү мындай ылдыйкы деп коет, ошону ылдыйкы деңгээл менен чектелбейт да. Бул мисалы саясий коррупция деген да түшүнүк бар. Бизде мисалы баары эле айтып жүрүшөт, системалык коррупция орун алган депчи. Мурдатан бери эле. Бул бир гана мындай тиги жергиликтүү калк тейлөө жаатында эмес, бул тиги бийлик эшелонунда бийлик теги саясатчылар же мамлекеттик кызмат эң бийликтин бийик кызмат орунда отургандардын арасында ошол кандай коррупцияны жою жолдорун мисалы мен көргөн жокмун. Бул бир гана ошол
коррупциянын бир кичинекей аспектин алышканда мындай кандай десем жалпыланган мындай байкоочу тараптан карап мындай көйгөйлөрдү жакшы аныктап ошол жактарды мен байкаган жокмун чын айтса. Негизи баягы коррупция менен күрөшүүдө бул бир жолу ошол эл менен администрациянын же болбосо бюрократиянын контактын жок кылуу жолу экен да, баягы сиздердин ишиңиздер азыр өтө маанилүү деп ойлойм да. Анан экинчи жагы бул негизи мамлекеттик сектор канчалык чоң болсо баары бир контакт болот экен да. Ошон үчүн коррупциянын экинчи жоюунун дагы бир жолу бул мамлекеттик секторду кичирейтүү деп каралат экен. Негизи бизде азыр менчик сектор абдан чоң да, өтө маанилүү. Анан ошого жараша бизде бирок мамлекеттик сектор да чоң да биздечи. Обл администрация, район администрация деген сыяктуу министрликтер, Бишкек бүт эле. Анан мамлекеттик сектор да чоң. Ошон үчүн структуралык жактан өзгөрүүлөр бул программада каралганбы? Мисалы азыр бизде 39 министрлик бар да. Эми анын ичинен статусу боюнча 16 министрлик. Калгандары ошо сиз өзүңүз азыр агентчиликтен келдим деп атасыз. Агентчиликтер бар, кызматтар бар, фонддор бар. Негизи министрликтей эле чоң да, штаттар аябай чоң. Мисалы ошолорду кичирейтип эле бир 15ке Кыргыз мамлекети үчүн кичине эле чакан мамлекет өкмөт кармаса болобу эле деп мен ойлоп атам да. Сиз бул тууралуу кантип ойлойсуз? Азыркы жаңы өкмөттө Сапар Жумакадырович премьер-министр өзү айтып атат, структуралык өзгөрүүлөр болот деп, азыр ошонун үстүндө иштеп жатышат. Ошол өкмөттүк аппарат премьер-министр өзү баш болуп ошол жаатта иш алып барып жатышат. Бирок мен терең билбейм канчалык болот экен. Бирок мен кайра эле баягы маалымат технологиялар, санариптик трансформацияга эметип кетейин деп атам, кошуп кетейин деп. Көп функциялардын баары, мисалы бир кызматкер алып баратканда кызматтардын баары электрондук форматка өткөндөн кийин ошол местен бошоп калышы, ошол аркылуу дагы ошол сиз айткандай гос аппараттын азайышына дагы алып келет да. Бул анан жанагы сиздин эмегиңиз боюнча паспорт боюнча да мына азыр бизде уже көрүп атасыңар, жана калкты тейлөө пункттары ачылды. Андан сырткары биз ушу Таза Коом долбоорун алганда биринчи жыйынтыктар болуп ар бир айыл өкмөткө, бизде 453 айыл өкмөт бар. Ошонун ар бир айыл өкмөткө жанагы маалымат киоскаларын коюп, ошол жерден биздин айыл аймагындагы жарандарыбыз айылдын өзүнөн чыкпай туруп барып жанагы мамлекеттик кызматтарды алып, паспортун алмаштырышы, андан башка жеткиликтүү болгон маалымат кызматтарын баарын ошол жерден алып атышат да. Бул жерден азыр эле ошол айыл аймагындагы жарандарыбыз биринчи жыйынтыктардын жемиштерин көрө башташты. Анан жанагы пропискадан чыгуу боюнча былтыркы сиздин жагдайыңыз менен мен деле андайлардан өтүп жүргөнмүн. Бирок азыр мисалы биздин маалымат каттоо кызматы ошол электрондук системаларды киргизүү аркылуу ошол жана информациялык маалымат киоскалардын баары бири-бири менен байланышып, ошол жерден жана маалыматтын баары сиз айткандай эле Япониядагыдай болуп, эч жерге барбастан эле ошол аркылуу жана мен буга чейин айтып кетпедим, паспорттарды жок, справкаларды жокко чыгаруу деп. Ошондой электрондук мүмкүнчүлүктөр аркылуу ошонун баары жоюлуп, анан мисалы эмдиги жылы келип барсаңыз кыйла жеңилирээк болуп калат да. Мисалы азыр деле уже баштады. Бирок мен сиздин сөзүңүзгө дагы эметип айтып кетейин дедим эле. Ошол Аскар Акаевдин убагында башталган бул негизи электрондук өкмөт деп 2002-жылы башталган болчу да буга. 2000-жылдары биз Казакстандан дагы өйдө турчубуз. Электрондук мындай информациялык маалымат технологиялары боюнча биз өйдө турганбыз да. Анан эми ал кезде мен жаңы мектепти бүтүп аткан жылдар экен. Ошол кезде мен азыр бизге Дүйнөлүк банкта эксперт болуп иштеп жүргөн биздин кыргыз жарандарыбыз дагы айтып беришет да, ошол кезде биз Казакстанга барып аларга айтып берчүбүз, үйрөтчүбүз дейт да, кандай жасайт, эмне болот деп. Анан эми бул жерде бирден бир себеп болуп ошо өнүгүүнүн мындай токтоп же мындай жайлап калышы бул финанс каражаттары жагынан болуш керек. Анан эми ал кезде мындай айта албайм кандай иш алып барышканын, бирок азыркы күндө биз бул боюнча мына аябай мындай иштеп жатабыз да. Болгон күч кубатыбызды жумшап, анан жана амбициялык программа болгонбуз. Таза Коом боюнча да силер концепциясы менен дагы кандай программалар түзүлгөнү боюнча дагы тааныша аласыңар. Анан могу программанын жаңы дорго 40 кадам программасындагы өкмөттүн программасы боюнча азыр
жумушчу топ ушул баардык министерство ведомстволор менен план мероприятий, дорожная карта жасалып жатат. Ал жерде конкреттүү проекттер, конкреттүү жазылып, бүт баары болуп, биздин жарандарыбыздын баарына жеткиликтүү болот. Ошол жерден көрө алсаңар болот. Биз буга чейин эле айтып жүрөбүз. Биз болгон ушул аткаруучу болгондон кийин ушул программа бул жерден биз жалгыз, мисалы өкмөт жалгыз муну ишке ашыра албайт да. Мисалы бул жерден бизнестин дагы ролу чоң. Мисалы сиз айтып кеткен жана сервистер, тамак жеткирүү, продукт жеткирүү боюнча бул жерде бүгүнкү күндө эле бар да. Азыр мисалы Number Food деген приложение бар. Ал аркылуу үйдөн чыкпай эле тамактарды заказ кылса болот. Продуктларды алып келе баштады акырына сервистер. Анан бизнесте жөн турбастан бул жерде өнүгүп атат. Мисалы такси кызматтары дагы мисалы мурункудай эмес да. Мобилдик тиркеме аркылуу эле заказ кылып, мисалы интернет банкинг деген бар. Үйдөн чыкпай эле жана коммуналдык услугалар төлөө деген. Акырынан келе атабыз да. Бирок эми жанагынын баарын сиз айтып кеткендей жана чоң коррупция боюнча биз фундаментти түзүп азыр акырындан баштабасак, анан электрондук өкмөттүн ушундай санариптик трансформациялануунун өзгөрүшү, өнүгүшү боюнча да бул жерде инфраструктуралык чоң проекттер да бар да. Интернетти мисалы биздин Кыргызстандын географиялык жагдайы дагы тоолуу аймак болгондуктан, мисалы буга чейин кээ бир жерде интернетти жеткирүү да кыйын болуп келген да. Анан эми азыр бул жерден да мисалы бизнес жөн турбай, бизнес өнүгүп атат, мобилдик операторлор өнүгүп, байланыш жок жерге байланыш жетип атат. Анан мындан сырткарыда биз биринчилерден болуп региондо санариптик телевидение, санариптик форматка өттүк. Бул да биздин жетишкендиктерибиздин бири болуп саналат да. Мына 2-3 ай мурун Тажикстандан делегация келип көрүп, ошондо биз аларга айтып берип, кандай өттүк, мисалы үйрөтүп, азыр бизге электрондук өкмөт боюнча же жаңы башка жана санариптик технологиялар боюнча Корея, Эстониядан эксперттер келип айтып берип атса, биздин ЦТВ боюнча, санариптик телевидение боюнча биз азыр эксперт болуп башкаларга айтып берип атабыз да. Уже мына ушундай жетишкендиктер уже бар да акырындан. Бирок эми мындай баарына жеткиликтүү бар, баары билген, мисалы сервистердин баарын өнүгүү, бул да маркетинг дагы мындай ошо сиздер менен телевидениялар менен иштөө дагы маанилүү экен да. Кээ бир нерселер жазалып эле көрүнбөй эле калып кеткен да нерселер бар экен да. Ошондуктан иш жүрүп атат. Сиз мындай скептизм кылбай мындай эме кылсак, баарыбыз чогуу иштесек, менин оюмча баарына бат жете алабыз. Биз азыр мисалы ачыкпыз. Болгон жана частный компаниялар менен биздин президент да жолугушууларды өткөрүп турат, премьер-министр да жолугуп турат. Алардан келген сунуштардын баары, азыр каттардын баары келгендердин баарын биз карап чыгып, алар менен албетте жолугуп, сүйлөшүп кандай кылып алып барабыз. Бул жерде кээ бир бизнес өкүлдөрү бар, мындай эч кандай бир өзүнүн корыстный целдерин кубалабастан эле өзү келип, мына мен жардам бергим келип атат, келгиле каяктан жардам берейин дейт. Акча жакынан берелиби же мына менде компетенттүү эксперттердин баары келгиле жардам берели деп азыр кээ бир долбоорлорду биз бизнес менен биргеликте алып барып жатабыз да. Алкыш Мирлан мырза. Данияр мырза кош келипсиз. Бизде студияда азыр Данияр Иманалы мырза, экономика министрлигинин министринин орун басары, бизге бир аз кечигип келди. Кош келипсиз. Эмесе убактыбыз аз болгон үчүн сизге замат эле суроолор менен кайрыла берели. Биз азыр 40 кадамды талкуулап атабыз да негизи. Концептуалдык жактан, анын философиясын, ага азыр мындай тезистик жактан карап атабыз. Негизи эмне үчүн 40 кадам деп агаларды талкууладык. Ичинде коррупция менен күрөшүү аспектиси бар экен, экономикалык аспект бар экен. Негизи мен биринчи суроону берейин сизге. Бул жерде айтылып атат да 3 цели развития деп жүрөт. 3 өнүгүү максаты депчи. Бул 3 максат, өнүгүү максаты эмне? Шу жөнүндө бир аз кыскараак токтолуп кетесиз. Негизинен бул бүгүндө келип чыккан нерсе эмес. Буну 3 тармакты өнүктүрүү боюнча азыркы күндө дүйнөлүк коомчулук жасап аткан кадамдардын бири да. Бул каяктан келип чыкты? Буга чейин өздөрү билгендей биз жанагы 1000 жылдыктын максаттары деп ишке ашырып келебиз. Бул тысячелетие деп койгон да. Анан эми ошол 1000 жылдыктын максаттары аткарылып бүткөндөн кийин экинчи этап менен бул туруктуу өнүгүүнүн максаттары деген атайын баягы программа чоң бир долбоор иштелип чыкканда, бул ошол ООНго кирген мамлекеттердин баары баягы Париж келишимине кол коюп жасап чыккан нерсе да. Анан эмнеге ушул 3 нерсени алып чыккан? Бул 3 нерсе бул экономика,
бул социалдык өнүгүү жана экологиялык маселелер да. Үч нерсенин базасына болгон. Эмнеге бул келип чыкканды? Бул негизинен өзүңүздөр билгендей буга чейин эгерде баягы көбүнчө ошо өнүгүп аткан мамлекеттер жана өнүккөн мамлекеттер экономикага көбүрөөк басым жасап келгендиктен экономика жана социалдык тармакка бизде чоң дисбаланстар пайда болгон дүйнөдө негизинен. Бул эң биринчи дисбаланстын баягы жыйынтыктарын көрсөк болот. Бул ошол эле мисал алсак Кытайда болгон экологиялык катастрофа деп айтсак болот да. Бүгүнкү күндө абдан чоң баягы проблемаларды көрүп атышат. Бул ошол эле маалда экология жактан стандарттар жакшы болгону менен, бирок ошол эле алсак Еврозона менен Америкадагы абдан баягы өндүрүштүн, дүйнөлүк өндүрүштүн көлөмдөрү ошол жакта болгондуктан бүгүнкү күндө ошол глобалдык баягы температуранын жылуу 2-3 градуска чейин жылуулайт деген да прогноздор бар. Ошого байланыштуу проблемалар келип чыкканда, ошондо Парижде атайын келишимге кол коюп, ушул ООНго кирген бүгүнкү күндө 193 мамлекет ушул келишимди кол коюп, ошол 3 негизги принцип тандап алышканда, башкача айтканда, ошол социалдык, экономикалык нерселерге дагы 3-чү тармак болуп, абдан приоритеттүү тармак болуп, бул экологияны сактоо коюлган да. Ошондуктан бул 40 кадам биздин программада дагы башаты ушул 3 баягы фундаменталдуу нерселерге көңүл буруу. Эмнеге бул экологияга да бизге абдан муктажбыз да. Анткени мына өзүңүздөр көргөндөй бизде экономикада эң ушул капитал ёмкий деп коет, баягы природный капиталды өзүнө камтыган секторлордун бири бул ошол эле айыл чарба секторунда. Бүгүн 20% чейин эле, бүгүнкү күндө 18-17% тегеренде болуп атат да. Ошол эле туризм тармагы мына бүгүнкү күндө буга чейин 4%, 3,5% болсо, бүгүнкү күндө 4,7-4,5% чейин көбөйүп, сектор көбөйүп келет да. Бул дагы ошол туризм секторунда абдан көп баягы жаратылыш капиталын өзүнө камтыйт. Андан тышкары бизде дагы бир ошол өнөр жайындагы эң чоң локомотив болгон ишканалардын бири бул Комтор, же болбосо ошол эле биздин алтын кен казуулар, башка кендерди казуу тармактары да. Ошондуктан биз негизинен экономикада абдан көп көз каранды болгон ушул жаратылыш капиталына дагы көз карандыбыз. Ошон үчүн деген биз эгерде ошону туура колдонуп экологияны сактасак, анда бизде туруктуу экономикалык өсүш болот да. Ошондуктан бул негизги фундаменталдык 3 нерсе. Бул негизи бул философиясы экен да, биздин өнүгүү философия. Эми тагыраак сандарга өтүп кетейин, себеби сиздер measurable нерселерде таянаган принцибибиз бар деп айтып атасыңар да. Жыйынтыгынан карасак, силер айтып атасыңар, 2023 жылы Кыргыз Республикасынын атуулдары, мына мен, сиз, мырзалар баарыбыз орто эсеп менен өлкөдө ар бир атуулдун кирешеси 2 эсе өсөт. Бизде GDP per capita адам башына болгон киреше 2 эсе өсөт деп атат. Бүгүн биз Кыргыз Республикасынын атуулдары бир айда тапкан акчасы 2800 сом экен. Мындайча айтканда $1000 деп атат, 12 айга бөлсөк болжолдуу ушундай болуп атат да. Ошондо бул 5600 сом өсүш керек да 3 жылдан кийин. Атамбаев президент мырза 2011 жылы президент болуп келгенде дагы ал жерде дагы улуттук туруктуу өнүгүү стратегиясы деп жазылып, ошондо да 2017 жылы 2 эсе өсөт деген убада берилген да. Силер дагы эле ошондой нерсени берип атасыңар. Кантип өсөт? Ошо бюджеттин киреше булагы кайдан пайда болот? Кантип макул бул айлык катары эмес, мейли менчик сектор өзү көбөйтсүн дейли. Ошол буга кантип ишенсек болот да эми? Мисалы 2017 жылы ишке ашпай калбады булчу. 2006 жылдан кийин кантип ишке ашат булчу механизмдери? Негизинен бул туруктуу өнүгүүнүн стратегиясы деп жазылган программанын ишке ашылган жок дегенге мен макул эмесмин. Анткени деген бул жерде бүгүнкү күндө бир 60-70% тегерегиндеги проектлерде ашырылган, бүткөндөрү да бар. Анын ичинен бүгүнкү күндө иштеп аткандары дагы бар да. Ошол эгерде ошол улуттук стратегияны алып, ошол улуттук инвест проектлерди карасаңар, ал жерде 17 жыл менен бүтпөйт. Жок, макул. Мен World Banktын гана цифрасы менен өзүңөр айткандай measurable нерсе менен гана айтып атам. Жок, мен негизи айтып атам. Бул менин сөзүм эмес, бул жазылган нерсени гана. Мен ошондогу мен тактап кетейин атам да. Проектлер боюнча эгер аткаруусун карай турган болсок, анда проектлер боюнча мен дагы айтам 70%га жакыны ошол бүгүнкү күнгө чейин ишке ашырылып келатат да.
Ал эми биз баягы өзүбүзгө максаттуу көрсөткүчтөрдү койгонбуз да. Ал көрсөткүчтөрдүн бири сиз айткан баягы ошол ИДПнын көлөмү өсөт. Анан орточо эсеп менен жыл сайын ИДПнын өсүшүнүн көлөмү 7% болот деген бул мындай алда койгон максат болчу да. Бирок өзүңүздөр билгендей ушул жылдардын арасында бир нече мындай сырткы факторлор болду. Эми анын деген экономист катары биз эгерде карай турган болсок, биз анын өзүнүн баасын дагы жана ошонун кылган таасирин дагы мындай талдай билиш керекпиз да. Мисал алсак, ошол эле сырткы факторлордун бири өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул көп баягы мамлекеттерде болуп өткөн финансылык глобалдык кризис дагы болду. Андан кийинки кайсы өлкөдө мисалы? Мисалга алсак, ошол эле Кытайда. Мына Кытайда акыркы 1,5 жылдын ичинде гана кайра ордуна келди экономиканын өсүшү. Ошол ал Кытайдын таасири бизге чейин келип кетти. Кытайдын таасирин биз эгерде айта турган болсок, бул дүйнөлүк экономикага таасирин тийгизет. Экинчиден, дүйнөлүк экономиканы дагы биз байкадык, басаңдашы байкалды да. Мына азыркы учурда эми кайрадан акырынан калыбына келип, мына эмдиги жылкыга 3,6%га көтөрүлүп атат да дүйнөлүк экономика. Дүйнөлүк экономиканын көтөрүлүшү менен бизде дагы өзүңүздөр көргөндөй, мына акыркы 2 жылдын ичинде жакшы динамиканы көргөзүп, биздин экономика дагы жандана баштады. Бул бир жагы. Экинчи жагы, ошол эле аралыкта өзүңүздөр байкадыңыздар, эми бул саясат таштырылган маселе болуп кетти, бирок ошол эле мына биз кандай айтпасак дагы бүгүнкү күндө 70%га жакын ошол биздин экспорт импорттук операциялардын баягы дээрлик чоң көлөмү бул ошол эле биздин ЕАЭСке кирген өлкөлөр жана ошонун ичинде Россия менен Казакстан менен байланышкан да. Бирок акыркы жылдары мына өзүңүздөр байкадыңар, ошол биздин чыгыш, жакынкы чыгыш деп коет, ошол жерде болгон баягы окуяларга ылайык ошо Россияга дагы бир нече санкциялар болду. Андан кийин Россиядан кийин бул жерде ошол биздин транзиттагы маселеси көтөрүлдү. Анан ошол санкциялардын таасири бизге дагы тийди да. Анан ошону карап көрсөк, биздин дээрлик ошол акча которуулар да азайып кетти. Бул эми жылына орто эсеп менен 2 миллиард деген бул абдан ИДПнын 30%-на жакын көлөмү да. Бул абдан чоң акча которуулар, биздин ошо мигранттар дагы ошол өлкөлөрдөн которуудан азайды да. Ошол эле маалда ошол сатып алуу мүмкүнчүлүктөр азайды ошол эле Казакстан менен Россияда. Ошого байланыштуу биздин дагы баягы экспорттун көлөмү түшүп кетти да. Бир жагы. Экинчи жагы, ошол эле маалда биз байкадык, бул негизинен баягы глобалдык кризисти айта кеттим, жанагы нефтиге болгон баа түшүп кеткенде, бул ошол биздин сатып алууда мүмкүнчүлүк, кайра бир жака экспорттоо мүмкүнчүлүктөрү дагы таасирин сөзсүз түрдө тийгизди да. Демек биздин экономика тышкы факторго көп көз каранды болуп калып атпайбы да? Жок, туура. Анткени деген бул жерде дагы бир так белгилечү нерсе, биз өзүбүз экономиканын көлөмдөрүн мындай айта жүрүш керекпиз жана билиш керекпиз да. Биздин экономика биринчиден көлөмү кичинекей экономика. Биз болгон бүт продукцияны чыгара албайбыз эч качан. Бул эми баягы экономиканын шарттарында, бул уже мыйзамы. Ошол эле маалда биздин экономика башка экономикаларга салыштырмалуу абдан ачык. Мындай биз региондо биз демократия деп бир жана айтканда, ошол менен эле биз экономикабыз да абдан ачык да. Биздин соода саттыкты түз жүргүзөбүз, эч кандай мындай барьерлерди кылбайбыз башка мамлекеттерге карап. Биз ал жагынан талаш жок. Анан ошол дагы чоң таасирин тийгизет. Анткени дегенде ошол канчалык экономика ачык болсо, ошончолук тышкы баягы агенттер менен мамилеси жакшы болуп, ошол тышкы агентте кандай нерсе болсо, бизге абдан таасири да чоң болот да. Ошондуктан биз ошондой баягы реакцияны биздин экономика тараптан дагы байкадык да. Эми бул баягы объективдүү нерселер да. Эми GDP жөнүндө айтып берсеңиз, ошол өсөбү 5 жылдан кийин. Сөзсүз түрдө бул көрсөткүчтөр таасирин тийгизди. Ошондо биздин 7% деп баягы биз божомол кылганыбыз, ал ошол орточо эсеппен алганда 5,7 болду. Мына ушул стратегияны алкагында 5,7% өстүк. Бул көрсөткүч, мен ойлойм, абдан жакшы көрсөткүчтөр. Анткени деген мына акыркы жылы байкап көрсөңүздөр, ошол эле ЕАЭС мамлекеттеринин бүт баарында ошол эле Россия, Арменияда, Казакстанда
баягы экономикалык деңгээл түшүп кеткен да. Бизде 3% тегеренде экономикалык өсүш болду да. Бул абдан жакшы көрсөткүч болду. Мен ойлойм муну дагы ошол биздеги 2015-жылы кабыл алынган антикризистик программа жардам берди. Эгерде ошол антикризистик программаны карасаңыздар, ал жерде ошол биздин ишкерлерди мындай оперативдүү түрдө колдоо, стимул кылуу абдан жакшы роль ойноп кетти да. Акыркы жылдар байкасаңыздар, биз салыктарды региондордо мына бүгүнкү күндө ошол эле Тажикстандан алгыла же Өзбекстандан алгыла мына КНС кошумча нарк салыгы 28-24%га чейин, бизде 12%. Ошол эле кирешеден алынган салык 20%, 22% болсо бизде 10%. Бизде региондо эң мындай либералдуу шарттар түзүлсек болот да. Ошондо GDP 5 жылдан кийин 2 эсе өсөт, Эми сиздин маселеге Вада бере аласызбы? кайтарылып келип, сөзсүз түрдө бул биздин мындай ак ниет менен койгон биздин максаттарыбыз, ошого биз жетели деп умтулабыз сөзсүз түрдө. Эми бул жерде 2 эсе өсөт деген бул туура мындай амбициозно койгон пландар да. Бирок ошол эле маалда бизде ишенич бар. Биз ошондой мүмкүнчүлүктөр бар деп, ошон үчүн биз 40 кадам программасын иштеп чыкканда, байкасаңыздар, биз экономика жаатында 3 мындай негизги багыт алып алдык да. Биринчи багыт бул бизде ошол орто 2 мүнөт убакыт калды, кечиресиз. Орто жана чакан ишкерлерге шартын түзүп берүү. Бул жерде абдан көп камтылган. Экинчиси бул экспортту өнүктүрүү. Анткени бизде мен жана айта кеттим, кичинекей мамлекет болгондон кийин бизде ошол экспорттук потенциалды күчөтүш керек. Анткени бүгүнкү күндө 70% биз импорттойбуз, 25% гана бизде ошол экспорт болуп калганда, бул соода саттыкта дисбаланс болуп кеткен. Үчүнчү тармак болсо, ошол бизде абдан чоң мындай көңүл буруу бул инвестиция. Биз ушул 2 эсе ИДПны өстүрүш үчүн бизде эбегейсиз чоң инвестициялар алып келишкен. Демек бизге инвестор керек. Бизге инвестор. Демек Кытай менен орустун мамилеси жакшы болуп турсун дейли, себеби биз Кытайда өнүгүү токтоп калса, демек биз да өспөй калат экенбиз да. Анда Кытай менен жакшы мамиле болушубуз керек экен. Демек инвестор көп керек бизге, туурабы? Инвестиция бизге керек, бирок бул жерде мен ошол Кытай эле же болбосо Орус Федерациясын эле карагандан алыспын. Анткени бүгүнкү күндө эгерде карап көрсөңүздөр, капиталдардын баягы чоң көлөмдөрү ошол эле араб өлкөлөрүнөн келип атат. Азыркы күндө ошол эле Европа мамлекеттери бар. Ошол жактарда карасак болот. Так, урматтуу конокторлор, тилек каршы убактыбыз абдан аз болуп калды. Бизде тилек каршы 1 эле мүнөт калды, бирок оюмча да 40 секунд калды. Эмесе атайын ушундай алтындай убактыңыздарды бөлүп келип бериңиздерге чоң алкыш. Чынын айтсам, дагы бир тереңирээк, дагы көп суроолор бар эле, көбүрөөк нерсени талкуулап алсак болмок. Бирок бүгүн биз коррупция жөнүндө көп маалыматтарды уктук, жалпы иштер болуп атыптыр. Программаңыздарга негизи чоң биз ийгилик каалайбыз, себеби бул силердин эле программа эмес, бул жалпы биз Кыргыз Республикасынын тагдыры чечилип отурат. Ошон үчүн оюмча буга көмөктөшүп, биз дагы, сиздер дагы, менчик сектор дагы, атуулдук коом дагы баары оюмча көңүлүн буруп бирге иштешет деп ойлойм. Атайын келип бериңиздерге чоң алкыш. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз эфирде улустөр жана турмуш көрсөтүүсүндө өкмөттүн 40 кадам программасын талкууладык. Ал үчүн бизге бүгүн конокто экономика министринин орун басары Данияр Иманалы мырза келди. Андан сырткары бизде информациялык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасынын орун басары Мирлан Өмүралы мырза келди жана Кент университетинин докторанты Эмиркул мырза болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Мен Сейдик Качкынбай. Акчаңды алганда эртең көзүмө көрмөй чыгып кеткиле моп квартирадан. Арынбайсың да? Ичим түйүлүп атат. Азыр. Тынч болгончу сурап атам да. Мен бул жерге квартплатага келгем. Келиңиз. Кечиресиз. Бар ошо Фариде жеңи бар. Өзү төрөтсүн сени. Учетко туруш үчүн сөйкөмдү